Бүгүн 19 сентябрь Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү. Акыркы расмий маалыматтар боюнча 14 сентябрдан 17 сентябрга чейин Баткен областындагы мамлекеттик чек-аранын кыргыз-тажик тилкесинде Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Кыргызстандын 59 жараны курман болду. Жабыр тарткандардын саны 160-тан ашты. Баткен районунда электр жарыктарын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг компаниясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Баткен электр тармактарынын ишканасынын 6 ыкчам топ кызматкерлери 35-10 киловатт ортобоз көмөк чордонундагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам үзүлгөн аба чубалгаларын калыбына келтирүү жумуштарын жасап жатышат. Оңдоп түзөө иштери бүтөөрү менен жарык берилет.